кесиптеш катары сыйлайм. Бирок мен сизден суранат элем. Бирибизге мындай комментарий берип атканда деле байкап сүйлөңүздөр. Мени коркутпаңыздар биринчиден. Мен түшүнүп атам. Эң жогорку тепкичтин бийлигин бутаган бирөөсү сиз болуп атасыз азыр. Бирок калыс ой пикир болуш керек. Сыйлап урматташ керек бирибизди. Анан мен айткан сөздү биякта кээ бир депутаттардын может айтканга настроенияси жетпей жатабы, даремети жетпей жатабы, духу жетпей жатабы, менде андай бар. Мен ачык айткан депутатмын. Ачык айтып атам сизге. Анан мени мажбурлап бул фракцияга же тигил фракцияга кир деп сиз мажбурлай албайсыз. Мени шайлаган элим бар. Ошол эл деген келгенден кийин бизге өзүнчө убакыт бөлүп бер. Ар дайым кабинетиң бош болуш керек. Биз каалаган убакытта келгенде, биз чалганда бош болуш керексиң деп мен ошого карата мүмкүн бирде топко аралашып кирген жокмун. Анан менин карыздарым жок. Ошондуктан ошондой чечимге келдим. Мен сизден суранат элем. Будьте аккуратнее в выражениях, пожалуйста. Рахмат.